симптомы коронавирусной инфекции, обратитесь на горячую линию 108. Коронавирустан улам Бишкектеги кафе, ресторан, кинотеатр, балдар аянттары баштаган эл көп топтолуучу жайлар жарым-жартылай гана иштейт. Вице-мэр Виктория Мазгачаева мындай чечимди 15 июнда мэриянын жыйынында кабыл алганын билдирди. Бишкекте жапырт чогулууга былтыр коюлган чектөөлөр алынган эмес. Алар азыр да күчүндө, ага байланыштуу байма-бай рейд жүрүүдө. Эрежелердин аткарылышын көзөмөлдөп туруучу мобилдик топтордун саны көбөйтүлгөн. Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп жатканы 15 июнда Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев билдирген. Бишкек ош шаарлары кызыл зонага киргизилген. Ушул күндөрү оору жуктургандардын арасында кеминде 100 бейтаптын акыбалы оор деп бааланууда. Акыркы 2 жумада эле вирустан 100гө чукул киши каза болду. Өлкөдө бул оору жуктургандардын расмий катталган саны 110 000 кишиден ашты. Анын 103 000 сакайып, 1900дөн көбү көз жумду. 2021-2025 жылдарға карата электр энергиясына орто мөөнөттүү тарифтик саясатын бекитүү жөнүндө министрлер кабинетинин токтому 15 июнда коомдук талкууга коюлду. Документ мекеменин расмий сайтында жарыяланды. Ага ылайык ушул жылдын 1-сентябрынан электр энергиянын 1 киловатт сааты 1 сом 9 тыйындан эсептелинет. Эгер абонент бир айда 1000 киловатт сааттан ашык электр энергиясын жакса, анда аркы баа 2 сом 52 тыйындан саналат. Бул тариф калктын бардык катмары үчүн бирдей иштейт жана мурда айтылгандай турмуш шартка жараша өзүнчө тариф каралган жок. Министрлер кабинети жарыктын баасын жыл сайын жогорулатууну пландап жатат. Токтом долбоорундагы маалыматка ылайык 2022 жылы электр энергиянын 1 киловатт сааты 1 сом 48 тыйынга чыгат. Андан кийин жылдык инфляциянын деңгээлине жараша кымбаттап турат. Ошондой эле жаңы тариф саясатында өнөр жай, айыл чарба, бюджеттик жана башка керектөөчүлөр, майнинг субъектилери, алтын кен, өнөр жай ишканалары жана диний уюмдарга да өз-өзүнчө тарифтер иштелип чыкты. Учурда Кыргызстанда элге электр энергиясы 1 киловатт саат үчүн 77 тыйындан берилип жатат. Президент Садыр Жапаров энергетикадагы кризистен чыгуу үчүн электр энергиясынын тарифин өзгөртүү сунушталып жатканын 21 апрелде жарыялаган. Жаңы тарифтик саясат боюнча калк 3 категорияга бөлүнүп, аз камсыз болгондорго жана тоолуу райондордо жашагандарга арзан тарифти калтырып, калган катмарга бааны жогорулатуу каралып жатканы айтылган. Кыргызстан жылына орто эсеп менен 14-15 миллиард киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Төрага, мен буга чейин өзүңүз билесиз, жанагы мыйзамсыз кармалган биздин депутаттар боюнча протокол тапшырма бердим элем. Ушу боюнча тиешелүү адамдар келип бизге бир түшүндүрмө берсе жакшы болот эле. Палатага келип канчалык мыйзамдуу болуп атат, канчасы кандай себептен кармалганы, ушу боюнча тиешелүү адамдар келип түшүндүрмө берип кетсе жакшы болот эле. Рахмат. Рахмат. 5-микрофон. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу ага.